Алтын өмір ушунчалык кымбат, бирок өмүрдөн да кымбат нерсе бар. Анын аты мекен. Аны сактабасак, башка эч ким сактап бербейт. Бек мырза көрүп турам, чырактай жигит экен. Апасынын үнүн угуп атам. Кудай ушу ботом дедирбесин. Апанын жүрөгү оорубасын деп, согушка баратам дебептир, тойго деп кеткен экен. Жигиттигин карабайсыздар. Бирок бир деген суранайын, Бек мырзаны өлдү дебегиле, бул менин сөзүм эмес. Шейиттерди өлдү деп айтпагыла дейт, ал өлбөйт экен. Кудай буйрса Бек мырзанын аты өчпөйт, сөөгү чирибейт, ишенгиле ошого. Күлгөн бойдон турасың дейт, бейишке кеткендин белгиси ошол. Акыреттеги ордун көрсөтүп туруп, Алла Таала жанын алды. Бирок азыр канча ыйлабайлы, ырыскысынын түгөнгөн күнү ошол экен, суусунун түгөнгөн күнү ошол экен, жер бетинде бутуна орун калбаган күнү ошол экен. Бирок бир деген айтып коеюн, бала болуп туулду, баатыр болуп кетти. Мен деген баатырлар өткөн, колбаштылар өткөн, шейиттикти тилеген, бирок шейиттикке жеткен эмес. Жараткан бул жигитти жакшы көрөт экен. Аркасында укум тукум калбаптыр. Бирок Майсалбектин катын бир окуп коюңуз. Мына ушул турган мөмө Диалманын мөмөсү, ошону Бек мырза деп билиңиздер. Асмандан булут өтсө ошону Бек мырза деп билиңиздер. Тоону көрүп ошону Бек мырза деп билиңиздер. Эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт. Биринчиси мекен деп уктабай чыккан көз дейт, экинчиси жараткандан коркуп ыйлаган көз дейт. Жараткан Кыргызстанды сактасын, мекен үчүн жанын берди, биз үчүн жанын берди. Мен Бек мырзаны көрүп кыргыз экениме дагы бир жолу сыймыктандым. Мен Бек мырзаны көрүп туунун кадырын, мекендин кадырын дагы да көбүрөөк түшүндүм. Анан айымдар, мына жерде жоокерлер турат, Кудай ушулардын өмүрүн сактасын. Согуш батыраак бүтсүн. Эгерде ким ушуну баштаса, акыретте сөзсүз жооп берет. Азыр балким ыйлап атасыздар, бирок акыретте барганда көрөсүздөр. Апа, ата, ош этип кеткеним жакшы болуптур. Шейиттигимдин берекеси менен даражам көтөрүлдү, бейишке түштүм, мүнөлөрүм кечилди деп айтат Кудай кааласа. Рахмат атасына, рахмат апасына. Кудайым акыретин абат кылсын, бул дүйнөдөгү жакындарына оомат, дөөлөт, береке берсин. Мындай согуш экинчи болбосун. Сабыр кылыңыздар, Кудай кааласа. Ушул укум тукумга миңдеген Бек мырзалар берет Алла Таала. Сабыр кылыңыздар. Жаткан жери жайлуу, топурагы турку болсун. Укум бу дүйнөдө калган жакындарын Алла Таала мекине даражасын бийик кылсын. Ушундай уулду тарбиялаган апага, атага чоң рахмат.